айымында төрөттөн кийинки аялдардын депрессиясы дээрлик талкууланбайт. Адистердин айтымында көз жарган айымдардын 80% төрөттөн кийинки депрессияга кабылат. Алардын 80% депрессияны өзү жеңсе, 20% менен психологдор иштешүүгө муктаж. Ал эми 10% менен терең иштешүү керектелет. Ал эми аймактардагы айымдар кимге кайрылып кандай жардам алат? Бул суроого жооп алуу үчүн редакция Талас облусуна келди. Үчүнчү кызымда депрессиянын белгилерин байкадым десем болот. Денемдин калтырагыны жанагы бой кетпей атты да менде. Ар кандай өрүмдөрдү ойлонуу. Талас облусу боюнча төрөттөн кийин депрессияга кабылган айымдар менен иштеше турчу бир дагы психолог жок. Ал жумуштардын бардыгы Талас облустук үй бүлөлүк медицина кызматкерлерине жүктөлгөн. Алар депрессияга кабылган айымдарды атайын каттоого алып, алар менен иштешип турушат. Талас облустук үй бүлөлүк медицина кызматкерлеринин бири Асылгүл Төлөбердиева. Ал 22 жылдан бери бул жерде эмгектенет. Талас облусунда психологдор жок болгондуктан жаңы төрөгөн келиндердин абалын көзөмөлгө алып турат. Ооруканага кайрылган бейтаптардан тышкары ментип өзү үймө-үй кыдырат. Примерно Айына 2-3 депрессиялар болот. Андай көп деле болбойт, бирок канча медицина кызматкери бекитилген, канча күндө либо ай сайын канча убакытта берип алып микроучастокко бир медсестра, анан эми врачтар жетишсиз да азыр. Мен азырынча бир эле өзүм менен иштеп атам. 8 участок бар, бирөөндө бир врачыбыз бар, 7-өндө өзүм иштеп атам. 7 участокко. Анан 8 медсестра өздөрү карашат микроучастокто. Ошо микроучастоктон ошондой депрессивный состояниядагы адамдар чөп калышы мүмкүн. Ошолорду биз чөп алып атабыз. 38. Асылгүл айым сындуу мед кызматкерлерге Бишкектен психологдор базалык окутууларды жүргүзүшкөн. Ошол билим менен Талас облусундагы бардык жарандарды, анын ичинен жаңы төрөгөн айымдарды убак-убагы менен текшерип, абалы менен таанышып, сүйлөшүп турушат. Специальный проект бар бизде. Ошол проект менен иштеп атабыз да. Психиатрлар бизге ошондой жеңил ооруларды, депрессивный состоянияларды биз карасын деп бизге бөлүп берген да. Анан ушул послеродовый депрессияда аял өзүн карабай, көңүлү чөгүп, эчтекеге көңүл сүнбөй, жа дегенде даже баласын карагысы келбей калат да. Анан ошол убакта биздин эң биринчи ага жардам бере турганыбыз барып көңүлүн көрүп, кандай жардам бериш керекпиз, үй бүлөсү менен дагы, күйөөсү менен, кайненеси менен, ошол бардык үй бүлөсү менен беседа өткөзөбүз. Беседа өткөзүп, сүйлөшүп, буга поддержка керек, колдош керек бул аялды. Анан бул көңүлүн мындай жакшылап көтөрсөк, дагы дарылар бар бизде. Ошол дарылар менен кичине поддержка кылып, анан ошодон кийин ошол депрессиядан чыгарганга аракет кылабыз да биз. Адистердин айтымында төрөттөн кийинки депрессияга кабылган айымдар көп. Бирок өзүлөрү да жакындары да анын белгилерин байкабай, билинбей эле өтүп кеткен учурлар арбын кездешет. Талас облустук музыкалык драма театрында иштеген актриса Анара Айталиева да 3-чү баласын төрөгөн учурда өзүнүн депрессиянын белгилери болсо дагы байкабай жүргөнүн айтты. Көпкө чейин багып, бала төрөлгөндө эле колуң алганды унутуп каласың дейт го. Меники андай болгон жок да, баламды берсе деле мындай денемдин калтырагыны жанагы бой кетпей атты да менден. Анан кийин палатага чыгарды, палатага чыгаргандан кийин эле улам келе берет да больницада толготуп. Ошо улам кийинки келген аялдар кыйкырып келсе эле аларга ошол эле ыйлай бердим да. Эмнегедир ыйлай бердим. Больницадан чыгып үйгө келжигенде деле ыйлай бердим. Неге мынтип атам деп коем да. Анан кайра жанагы
толготуп атканым эле мээмен кетип койду да. Ушундай кыйналганым. Ошону эстеп алып илей бердим. Анан үйдө жалгыз калдым. Балдар сабак кетет, жолдошум жумуш кетет. Анан мен ал ыйлаганым мага кийин коркунуч болуп баштады да. Аз кокус балам бирдеке болуп калсачы. Чай ичип атып эле жүгүрүп эле барып баланы карап эле диванданчы ачып дем алып атабы деп тыңшап эле ушинтип бердим да. Кокус аз мен биякта жүргөндө балам бир уурдап кетсечи деп эле бараталар бекитип элечи. Анан кайра мен эмне болуп атам деп коем, эч ким деле жок да. Анан кайра кичине эле отурам. Анан кайра жана коркунуч баштайт. Анан бир күн уже бир жумада мен өттүм да өзүмөн кетип калдым да. Үйгө чыгып келгенден кийин да аябай мындай ой мындай ички дүйнөң тынч эмес болсо уже сырткы дүйнөнүн сага кызыгы жок болуп калат экен. Анар Айталиева жакын таанышына айтып бергенден кийин гана депрессияга түшүп кеткенин билген. Бирөөгө айтсам күлмөк болуш керек эми, ал андай нерсе болор эт да депчи. Анан бир күнү ошол бир жакшы саналаш эжеби бар, ал ушу медик да өзү, анан келип калыптыр. Анан эмне болуп калгансың, эмне болуп атасың, жакшы элесиңби деген. Жакшы болбойт, баягы эме болуп кетпейт, дагы деле эсимен баарында эле ушундай болот десем эле карап туруп, сен после родовой депрессия түшүп кала турбайсың деди. Мен угуп жүрчүмүн, бирок оюм алчу эмесмин да, эми баягыдай эле төрөп алып жүрүп аткандан. Ал кандай болот десем, ар ким ар кандай кабыл алат деди. Сен болушунча элге аралаш деди, үйгө калба деди. Даже үйгө калгандар өз-өзүнө кол жумшайт, болсо жана баласын тунчуктуруп мынтип салгандар ошолор өзү менен сүйлөшүп калат деди. Анан мен ал жактан да кичине кабарым бар болгон үчүн коркуп баштадым, койду анан. Жайында күн ысык, элдер эшикке чыкпайт, мен баламды көтөрүп эле баратага чыгам, кайра кирем, үйгө отургум келбейт, такыр үйгө отургум келбейт. Анан отпуска бүтүп, жумуш башталды. Анан балам көтөрүп эле келе бердим жумушка. Сен жөн эле кое турчу, кичине балаң кичекке кой десе деле болгон жокмун да. Себеби кээ бир түшүнөт, кээ бир түшүнбөйт да. Анан ошо балам менен элге аралашып, жумушка иштеп анан баягы сырткы кебеттен менен чыктым деп ойлодум, бирок ичимде бир боштук бар да. Боштук бар, бир коркунуч бар, бир нерсе эле жүрөгүмө өйкөй берет. Жок, анан ушу бир жылдан ашык ошондой болдум. Чынын айтсам, эч нерсе, мисалы кафеге барып, жолдошум жүр, эшикке чыгып тамак алып берейин деп барса деле, тамак жейсиң деле мурункудай деле сүйүш жок. Кийим алып берсе деле, эмне кийесиң, бул эртең жыртылып калат. Бирдеке сатып алтын алып берсе деле, кызыгы жок да, эмне бул жылтырак эле да деп. Анан түссүз болуп калат экен, көп нерсе. Анан ошо элге аралашып, мени ушу көбүнчө жумуштан, анан мен бирок мынтип эмелерге, аял кишилерге айтып аттым да. Ушундай болуп атам, мен кичине менен сүйлөшкүлөчү деп элечи. Мен мындай эме кылбагылачы, үйгө келгилечи, үйгө мен жаныма келип тургулачы. Аял киши бала менен тыңсын деп таштап коет го, тыңс деп, бирок мен ошого мындай аябай өзүмдү эме сездим, жалгыз сездим да. Тааныштарга чалып эле келгилечи, үйгө менен сүйлөшүп отургулачы, мен кыйналган деле жокмун. Жөн эле мен мындай кызыксыз сөз болсо деле менен сүйлөшкүлөчү дедим. Анан ошентип атып, кызым 10 айбы жок. Шылса кайра эле кийинки жылы мемеге барсам, УЗИге барсам кайра 5 ай бойдон болуп калыптыр. Анан мен токсикоз катуу өтчү да меники, мында эчтеке билген жокмун. Уже бала чоңоюп калыптыр. Анан кайра мен эстедим да. Менин баягыдай боло турбаймынбы кайра? Мен кайра жана кыйналып төрөй турбаймынбы? Не кылсам? Уже кеч болуп калды. Буту болуп чыгып, жүрөгү согуп, эркек деп айтты да. Анан эмне болсо да төрөп алайын дедим. Анан кийин кышта төрөп алдым. Бирок мында андайга түшкүм эле жокмун да. Себеби балам экөө тең майда болгонго мени алып депрессияга түшүргөн жокулар. Кезектеги атын атагысы келбеген каарманыбыз өзүнүн депрессиянын белгилерин байкап, бирок адистерге кайрылбай эле айылдагы түйшүк менен алаксып жатып эле жакшы болуп кеткен. Ал аны менен бирге жолдошу дагы депрессия болгонун айтып берди. Бул 3-чү кызымда депрессиянын белгилерин байкадым десем болот. Баары бир деле баягы биринчи балаң, экинчи балаң тургандан кийин, ошол 2 баланын үстүнө дагы бир бала кошулгандан кийин, баягы оюң, баягы жашоо караң, көз карашың, уже багыш керек деген нерселер уже
жогорулап баштайт экен да. Мисалы үчүн 3 адамдын ден соолугун караш керек, 3 адамды багыш керек, 3 адамды оорутпаш керек деген нерселер менен уже ойлонуп баштайт экенсиң. Тем более баягы үйдө отуруп ушу балдар менен эле алек болгондон ар бир нерсени ойлонгон сайын баягы адам өзү ойлонгондо отура берип мындай оюн өзүн жей берет го. Ошондой нерселер менен анан депрессия башталып кетет экен да, көрсөчү. Анан ушул 3-чү баламда байкадым, бир аз депрессия болдум. Баягы күйөөм менен сүйлөшкүм келбей, өзүмөн өзүм жиним келип. Көрсө эркектерде деле андай депрессия болот экен. Эркектер деле ошол жоопкерчиликти алып, уже мынакей дагы бир адамды багып жатам, бир адамды дагы багам. Аларды мисалы үчүн баланын памперси, ичкен жегендери ооруйт. Ошол нерсенин баарын ойлонуп, мисалы эркектер деле болот экен да ошол нерсечи. Аймактарда психологдор дээрлик жок. Мындан улам психологиялык жардам же жөн гана кеңеш алуу үчүн төрөттөн кийин депрессияга кабылган айымдар эле эмес, ар бир жаран Бишкек шаарына келүүгө мажбур. Кезектеги каарманыбыз өзүнүн депрессиянын белгилерин байкабай жүрө берип, дос кыз аркылуу психотерапевттерге кайрылууга туура келгенин айтып берди. Анткени психологдор каармандын абалын көргөндө эле абалы оорлоп кеткенин жана психотерапевт жардамга келиши керектигин айтышкан. Ар кандай өрүндөрдү ойлонуп, кандай жеңилирээк болот же кандай мындай действенныйраак болот деп ошону подружкам байкап калды деп айтсам болот. Анткени ушундай учурда мен ал менен телефон менен көп сүйлөшчүмүн. Ал коруп кетти, айтты, экөөбүз ошо больницага барып келсек жакшы болот эле, сен көрүнүшүң керек экен деп. Таласта ошо психолог жок болуш үчүн биз Бишкекке бардык, психологко кайрылдык. Ал айтты, ошо сизде аябай углубленный проблема болуп кетти деди. Консультация берди, азыр необходимое лечениени жазып берди. Азыр ошол лечениени өтүп атам. Жакындарым баары билишет, мени колдоду. Алар деле өзүнүн жардамын берип жатышат. Айымдардын депрессиясы же ага кабылган жарандар өзүлөрүнөн өзгөрүүлөрдү байкабашы мүмкүн. Адистер аз же көп дегенибиз менен же болбосо депрессияга кабылган жарандар көп дегенибиз менен бул тема өтө талуулуу. Мындан улам адистер бул теманы жар салып ачык айтууга укугу жок, себеби бул баш мыйзам менен кепилденген сыр болуп саналат. Мындан улам жакындарыңыздан өзгөрүүлөрдү байкасаңыз же депрессияга кабылган жарандарды көрсөңүз, ага жардам гана берип, убагында адистерге кайрылуу туура чечим экенин түшүндүрсөңүз, сиз эң пайдалуу жана керектүү жардам берген болосуз.